Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бул видеодо биз PowerPoint'те ошол слайдка текст, музыка, видео, переход, анимацияларды кантип коебуз, ошолорду көрөлү. Мына биздин жасаган презентациябыз, слайдыбыз. Эми ушул жерге текстти кошолу. Аны үчүн өткөн сабакта айтканбыз, бир слайд кошуп алайын. Аны кошуш үчүн эң акыркы слайдка келип туруп энтерди бассам кошулуп калат. Ушул жерге текстти алып келели, ушул темага ылайык. Аны үчүн фонду берип алалы. Формат фона, градиентная заливка. Мындан оны алып коелу. Анан закрыть. Эми тема, бул жерге текст кошолу. Аны үчүн вставка, надпись мындай кылып жийип алабыз. Анан Word'то жазылган текстибиз бар, ошону алып келебиз. Панель задачта Word'то жазылган текст бар. Мен ошол жака түшүрүп койгом. Мынакей. Ушул текстти эми көчүрүп барабыз ошол жерге. Аны үчүн выделить, выделить все, копировать. Анан бул жерге алып келип мыштын оң кнопкасын бассак дагы вставить десек болот. Бул жерден дагы вставить десек бул коюлуп калат. Бул текстибиз слайдтан ашып кетип атат. Бираз могу жерлерин оңдоп коелу мындай кылып. Андан кийин мындай кылып бираз текстти өзүңүзгө жаккан стилде жакшынакай кылып оңдоп алсаңыздар болот. Мисалы үчүн мону чоңойтуп коелу. Курсив кылып коелу. Бул интернеттен алынган маалымат. Ошонун ссылкасын бул жерге коюп койдум. Кайсыл эмнени пайдалансак, ошол кайсы жерден пайдалансак ошону көрсөтүп койгонубуз оң болот. Аны заметкага алып келип, копировать этип, вставить этип коюп коелу. Вставить клавиатурадан Ctrl-V басабыз, латынча V. Мына ушул жерде мунун ссылкасы бар. Эми ушул жерге бул текстти өзүңүздөргө жаккандай кылып редакторлоону жүргүзсөңүздөр болот. Бир канча слайд кылып, ар бир абзац боюнча бөлүп жазсаңыздар болот. Бул сиздин чыгармачылыгыңызга жараша. Эми ушул жерине биз музыка кошолу. Ан үчүн вставкага киребиз. Звук дегенди басабыз. Звук из файла. Мурда даярдап коюшуңар керек. Мына менде бар. Антонио Вивальдинин «Времена года, зима» дегени бар экен. Ушуну коюп турайын. Мына вставить дейбиз. Десек коюлуп атат музыка. Мына коюлду. Бул музыканы презентациянын чегинен сырткары чыгарып койсок да болот. Мен ошол жерге коюп кое берейин. Андан кийин муну применить ко всем деп могу жерди басып койсок да болот. Ошондо баардык слайдка болуп калат. Жок, ушул эле мага азыр ушул эле текстке эле керек. Ушул жерге эле по щелчку деген кала берсин. Автоматтык түрдө коем десеңер, эгерде автоматтык түрдө ушул слайд менен кошо кетсин десеңер, анда могу жерде по щелчку дегенди алып, могу жерден минуталарын коюп коесуздар өзүңүздөргө керек болгондой кылып. Мен азыр текстке музыка койдум. Ушул текстти окуп берип атканда акырын музыка чыгып турса болот. Эми кийинки кадамыбыз дагы жаңы слайд ачып алайын. Эми видео коелу. Видео коюш үчүн вставкага кирем. Звук, видео из файла дейм. Анан мурда даярдап койгон MP4 видео бар, мынакей формат MP4. Ушуну коем. Ушул темага ылайык видео. Мына могу жерде кичинекей болуп турат. Муну мындай кылып чоңойтсок, ушул видео болот. Өткөндө айтканда, ушу сүрөттү дагы, видеону дагы диагоналы боюнча чоңойткон негизи максатка ылайыктуу болот. Ошондо өз качествосын жоготпойт. Мынакей. Буга деле фон берип коелу. Формат фона. Биз фон бергенди үйрөнгөнбүз. Градиентная заливка коюп кое берели. Үстүн-үстүнө окшош эле боло берсин. Бул деле мындай берсек болот, мындай берсек болот. Мынакей. Эми бул презентациябызга переходторду берели. Переход кандай болсун? Башына келип туруп, переход деген жерге келебиз.
переходко келип мына ар түрдүү переходторду тандасаңыздар болот. Мынакей галерея десеңиздер мындай болот. Ушул жерден өзүңүздөргө жаккан переходдун бирөөсүн алып койсоңуздар болот. Применить ко всем деп коелу, бардык эмебиз эле ушуну менен переходдор ушундай эле өтүп турсун. Эми анимация коелу. Анимация деген менюга киребиз. Кайсы сүрөткө же текстке кайсыга коебуз, ошол анимация кое турган жерди тандап алабыз. Мына морик жазууга коеюн мен анимация. Мына могу жерде анимациянын түрлөрү бар. Мисалы үчүн буга мен ушул вращение дегенди коюп коеюн. Андан кийинки слайдка өтөйүн да, могу жаз мезгили дегенге дагы анимация коюп коеюн. Күзгө ушинтип ар бир мезгилдеги жазууларга коюп чыгалы. Кышка коелу. Монтип жазууларды боеп коюп атат. Анан жаз деген жазууга коелу. Анимациянын дагы көп жолдору бар, дагы өзүңүздөр чыгармачылык менен кошуп кое берсеңиздер боло берет. Эми биз презентациябызды көрүп көрөлү, кандай болот. Клавиатурадан F5-те же болбосо показ слайдов дегенден сначала деген бар. Мына ушундай болуп биздин слайдыбыз даяр болду. Ушундай кылып, бул жерге келгенде мыштын сол кнопкасын менен эмени угузуп койсоңуздар болот. Андан кийинкиси бул биздин видеобуз. Ушул видеону көрүп, өзүңөрдүн оюңарды жазгыла дегендей кылып, монтип уктуруп койсоңуздар болот. Ушул жаратылыштын болуп жаткан кубулуштарын сурап ушундай кылып сабактарыңызга чыгармачылык менен ушинтип кошо берсеңиздер болот. Жер жашыл гүлдөр жайлап ачылган, байкап көрсөң баарына жаз коёду чачылган. Ушинтип угуза берсек болот. Эми биз вставка менюсунан таблица, рисунок, фигура, смарт арт, диаграмма, word арт, формулалар менен иштөөнү көрөлү. Эң алгач бул жерден жаңы презентация түзүү үчүн могу жерде кичинекей сары папканын үстүндө сары белгиси бар. Ушундай баскыч бар. Ушуну бассак жаңы слайддарды ачабыз мынакей. Ушул жерден макетке кирип, пустой слайд деле алып алайын мен. Мына пустой слайд. Вставка, биринчи таблица коюп көрөлү. Мына таблицаны басам. Бизге сапчасын жана мамчасынын саны канча керек болсо өзүбүзгө ылайыктап кошо беребиз. Мынакей. Бул жерден ставить таблицу деп да койсок болот. Анда өзүбүз жазабыз. И нарисовать таблицу десек да болот. И Excel'ден дагы койсок болот таблицаны. Биз азыр мындай эле өзүбүз коюп көрөлү. Мынакей. Бул жерне өзүңөр темасын коюп, надпись менен эне таблица атын коюп койсоңор болот. Мен Excel'де жаза алган мындай бир данныйлар бар. Ушуну даярдап койдум эле. Ушуну белгилеп алып, копировать деп, бул жерге келип, мына ставитти басам. Мынакей басылды. Эми ушул тик бурчтукту белгилеп туруп, мына момундай төрт жагына караган стрелка чыкканда эң алгач эмне алайын? Мына аны басып, размерин чоңойтуп алсам болот момундай кылып. Мына 24. Негизи слайд
сайтта окулуш үчүн могу жазуулар эң кеми размер 24төн кем болбош керек да. Анан момундай кылып кадимки эле таблица менен иштегендей кылып чоңойтуп, кичинертип, мына азыр математика деген батпай калды, мындай кылып койсок болот. Эми мында макетти басып туруп, орто боюнча жазам деп минтип койсом болот. Мына могу жерден сапчасын жана мамчаларын ушундай кылып автоматтык түрдө өзү ушуну бассак тегиздеп момундай түп түз кылып берет. Басып туруп конструкторго кирсек, мына биз каалагандай кылып өзгөртүп алсаңыз болот. Эми бул таблица менен дагы көптөгөн могу жерде турган функциялар менен иштеп, өз алдыңызча чыгармачылык менен иштей берсеңиз болот. Эми биз кийинки слайдка өтөлү. Мына могу жерге коюп туруп энтерди басам. Кийинки болсо сүрөт коюу, Мисалы үчүн мындай макеттерди дагы алмаштырсак болот. Мына мисалы момундай кылып макет кылдык, Берге темасын коюп, эмне сүрөт, ошо сүрөттүн темасын жазып, мисалы үчүн бир сүрөттү жазып туруп, бул жерге мына вставка, рисунок, бул жерден да койсок болот. Мына могу жерден да койсок болот. Мына жерден рисунок деген жерден да койсок болот. Могу жерден коюп көрсөтөйүн. Рисунок. Мисалы үчүн могу сүрөттү коюп коелу, жай мезгили дегенди. Мынакей. Мындай кылып диагоналы боюнча мынтип чоңойтуп койсок болот. Ошондой эле бул сүрөттү мына форматын дагы өзгөртсөк болот. Момундай кылып, мындай кылып, же болбосо мындай кылып, момундай кылып өзгөртүп койсок болот. Мына сарыны дагы мынтип тартып өзгөртө берсек болот. Мындай бурсак болот. Өзүңүздөргө жаккандай кылып өзгөртө берсеңиздер болот. Могу жерде мисалы үчүн жай деп койсок болот, же ошо өзүңүздөргө жаккан сүрөт сөздү жазсак болот. Же болбосо ушул жазууну алып салсак да болот. Мына момундай кылып басып белгилеп туруп, андан кийин клавиатурадан delete деген бар. Ошону басып салсак бул жок болуп калат. Эми кийинки фигуралар. Кандай фигураларды койсок болот? Моунун ичиндеги бардык фигураларды койсок болот. Мисалы үчүн азыр биз макетти пустой слайд кылып алалы дагы. Вставка, фигуры. Ар түрдүү фигураларды момтип кое берсек болот. Кайсы фигура сизге жакса. Мисалы үчүн мынакей математикадан номерлерди иштеп атканда ушуну жазып туруп, мисалы үчүн 456 мисал деп ушинтип дагы көрсөтсөк болот. Мына момундай кээде ушундай стрелкаларды коюш керек болуп калат. Презентация жасап атканда негизи өтө жакшы жасалган презентация ошол доклад жасап аткан кишиге же сабак өтүп аткан кишиге аябай чоң жардам болот. Болгону ошону жогорку деңгээлде жасоого аракеттенишибиз керек. Бул ар бир мугалимдин өзүнүн чыгармачылыгына байланыштуу. Андан сырткары дагы эмне стрелкалар, мына кээде мындай стрелкалар менен көрсөтүшкө туура келет. Процессти сүрөттөп көрсөтүүдө ушундай стрелкаларды бассак болот. Мынакей буларды дагы чоңойтуп, кичинертип, могу сары болгон жерин бассак дагы мындай болуп чоңоет, же мынтип ичкерийет, ушундай кылып өзгөртө берсек боло берет буларды. Андан сырткары дагы эмне мына момундай катар-катарынан ушинтип өзүңүздөр карап жазып кете берсеңиздер болот. Бул фигуралардын дагы ар түрдүү кылып түстөрүн өзгөртсөңүздөр болот. Контурун дагы өзгөртүп койсок болот. Мына контурун дагы түз башкача болсун деп. Андан сырткары мына моорекини артында көрүнбөй калды. Ошону мына могу жерден переместить вперед деп койсок, бул жерге де сүрөттүн алдына сөз жазуу керек болот. Ушундай кылып кое берсек боло берет. Андан кийин мына фигураны ушул жерден туруп эле өзгөртүп койсок болот. Мына ушунун үстүнө баскандан кийин изменить фигуру десек, момундай чыгат. Анан ушул жерден фигураны тандап коебуз. Мисалы үчүн момундай 5 жылдыз болсун, же болбосо дагы кандай. Мисалы үчүн момунун ичине жазып коелу. Мына ушинтип мындай кылып колдоно берсек болот.
Мындан сырткары дагы фигурада көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мына мисалы үчүн математикалык белгилер, ошогон нерселерди ушул жерден таап өзүнүн презентациясында колдонсок болот. Эми кийинкиси смарт арт. Смарт арт мына список, процесс, мына могу жердегин баарын колдонсок болот. Мисалы үчүн мына рисунок дейт. Смарт арттагы презентация жасоодо аябай жакшы жардам берет. Мисалы үчүн могу сотуну колдонуп көрөлү. Окей дейбиз. Могу жерге сүрөт коелу. Мынакей. Мен эми болгон сүрөттөрдү эле коюп турайын. Мына коюлду. Ичиндеги мына могу жерде сүрөттүн белгиси турат. Ушуну бассак эле бияктан кайсы жерде сүрөт болсо ошол чыгат. Мына бул жерге ошол каалаган текстти жанагы эле күз же кыш деп ушундай кылып колдонсок да болот. Муну дагы мына чоңойтуп, кичинертип, момдай түргө айлантсак болот. Түстөрүн изменить цвета дейт. Момдай кылып өзгөртүп койсок болот. Өзүңүз каалагандай кылып өзгөртө берсеңиз болот. Мынакей. Бул смарт арт. Анан смарт артты дагы бул жерден өзгөртсөңүз болот. Анан другие макеты. Ушул жерден чыгармачылык менен өзүңүз изденип дагы көп функцияларын кошо берсеңиз боло берет. Кийинкиси эми биз азыр смарт артты бүттүк. Эми диаграмма. Диаграмманы басабыз. Бул шаблондордун ичинен кайсынысы керек болсо ушуну өзүңүзгө каалаганын тандайсыз. Графикпи, кругпу, ушулардын ичинен мен гистограмманы алайын, могу цилиндр формасын алайын. Окейди басайын. Бассам, мына жерде ряд 2, ряд 3 деп чыгып калат. Мен ушуну белгилеп туруп, муну өчүрүп, жанагы Excel'деги мына жердеги Excel'деги өзүмдүн мореке жана жасаган таблицамды алып келем. Мына белгилеп алдым. Мына копировать деймин дагы. Мына диаграмма Microsoft PowerPoint деген жерге ошол жерге коюп туруп, вставить дейм. Мынакей коюлду. И буну жаап коем. Бул жерде басып жаап коем. Эми муну ылдый түшүрүп турайын свернуть деп. Мына биздин жанагы таблицабыз диаграмма түрүндө болуп калды. Кээ бир нерселерди таблица түрүндө эмес, ушундай диаграмма түрүндө көрсөткөн ыңгайлуу болот. Буну дагы ушул чоңойтуп, кичинертип ар түрдүү размерде кыла берсек боло берет. Бул диаграмманын дагы момундай формасы бар. Өзүңүзгө жаккандай кылып маалыматты кандай кылып берсеңиз, бул өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз. Мына ушундай кылып бере берсеңиз боло берет. Мынакей. Бул жерде көрүнүп турат. Диаграмманын атын коебуз. Бул жерге жазып койсоңуз болот. Мисалы үчүн ушул бир группанын сабактар боюнча жетишүүсү. Ошондой эле бул жерде үстүнө жазылган боюнча дагы койсок болот. Мына момундай кылып. Муну бассак, мына үстүнө жазылып канчоосу кыргыз тилинде мисалы үчүн канчоо 5 окуйт, 3 окуйт дегендер мынакей көрүнүп турат. Ушундай кылып койсоңуз да болот. Буларды дагы размерин чоңойтсок болот. Мына момундай кылып форматка кирип алып, мунун түстөрүн өзгөртүп койсоңуз болот. Мындай кызыл кылып ушинтип. Диаграмма менен дагы ушундай кылып иштей берсеңиз болот. Кийинки биздин карай турган нерсебиз эми Word Art. Бул даяр жазылган тексттер. Ушул жерге кандай жазсаңыз ошондой болуп көрүнөт. Мисалы үчүн могу жерге санарып педагог деп койсок, мына ушул түстө ушундай форматта жазылып калат. Мына могу жерден ар түрдүү кылып өзүңүзгө жаккандай кылып ушинтип жаза берсеңиз болот. Бул жерде дагы текст өзгөрсөңүз болот. Түсүн өзгөртсөңүз болот. Контурун өзгөртсөңүз болот. Мисалы үчүн момундай кылып өзгөртсөк болот. Андан сырткары контурду дагы мындай чоңойтуп жаза берсеңиз боло берет контурларын.
Анан эффект бар. Мына тень менен жазасыз. Отражение, свечение, рельеф. Буну момундай кылып өзгөртүп жазсак да болот. Мындай кылып буруп жазсак да болот. Ар түрдүү формада ушул жерге кирип ушундай кылып жаза берсек боло берет. И чоңойтуп, кичинертип могу жерден дагы мындай кылып буруп койсок болот. Эми кийинки биздин карай турган дагы бир функциябыз бул математиктер үчүн керек. Могу жерде ставкада эми формула деген бар. Ушу формуланы бассак, мына бизге мындай формулалар жазылган инструменттер панели келет. Ушул жерден мынакей математикалык белгилер, тамгалар, структурасындагы бөлчөктөр, даража, тамыр, интеграл, сумма, кашалар, тригонометриялык функциялар, пределдер, логарифмдер, матрицалар, ушулардын баардыгын коюп иштей берсек болот. Мына ушул формуланы баскандан кийин эле бизге момундай чыгат. Мына ушул жерге биз формуланы жазышыбыз керек. Мисалы үчүн бул жерге жазып көрөлү. 1 плюс тангенс квадрат альфа дейин. Квадрат экен, анда мен мону жазып турайын могу жерге. Могу жерге тангенс дегенди жазайын. Латын тамгасы менен эле эмеден жаза берем, клавиатурадан эле. Тангенс, ана муш жанагы төрт жакка кеткен стрелка бар, ошону оң жакка кеткен стрелканы басып, могу көзөнөкчөнүн ичине киргизип, 2-ни басам квадрат. Анан дагы сол жакка кеткен клавишаны басам, мына тангенс квадрат альфа болду. Альфаны мына жерден коюп коебуз. Мына могу жерде альфа бар. Альфа барабар дейт. Дагы стрелканы басам, оң жакка кеткен барабар. Бөлчөк экен. Формуланы ачып алайын. Бул жерде бөлчөк экен. Мону коюп алайын. Алымында 1 экен. Буну жазам. Анан ылыйга кеткен клавишаны басып, бул жерге косинус квадрат альфа деп жазам. Клавиатурадан эле жазып койсом болот. Мен азыр мону жазып алайын. Бул жерине косинус квадрат, дагы ошентип жаза берем. Косинус квадрат. И 2-ни жазгандан кийин сол жакка кеткен стрелканы басып туруп, анан кайра бул жерден альфа. Косинус квадрат альфа. Мына бир формулабыз пайда болду. Муну мындай чоңойтуп, размерин чоңойтсак дагы болот. Главныйга келип туруп, мынакей размерди бассам эле чоңое берет. Мындай болуп. Дагы формула жазып көрөлү. Эми болсо логарифмалар боюнча жаза турган болсок, мисалы үчүн алар могу жерде экен, мына логарифм а негизи боюнча туунусун жазалы. Могу жерде а, могу аны жазабыз, андан кийин мына жерге биз туундусу дегенди жазыш үчүн ошол е деген жерде апостроф бар. Ошону жазып коебуз. Ошондо логарифм а штрих, андан кийин сол жакка кеткен клавишаны басып x, анан барабар дейбиз. Бул барабар эми бөлчөк алымында 1, өзүңүздөр билгендей, математиктер ылыйга кеткен стрелканы басам, бөлүнгөн x көбөйтүү ln a. Муну эле клавиатурадан жаза берем. ln a. Мынакей дагы бир формулабыз пайда болду. Муну дагы размерин чоңойтуп койсок болот. Мындай кылып. Мындай кармап туруп мынтип каалаган жерге коюп алсак боло берет. Мына ушинтип математикалык формулаларды дагы ошол пи деген белги менен турат бул. Ушул жерден ушинтип коюп жаза берсек болот. Бир эле математикада эмес, башка табигый илимдер, ушу так илимдерге кандай формулалар эмнелер керек болсо ушул жерден колдонуп жаза берсек болот. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайлы. Биз бул сабакта PowerPoint программасынын жардамы менен сабакты кантип даярдаш керек ошолор боюнча маалымат алдык.
сабакта таблицаларды, сүрөттөрдү, фигураларды, смарт арт, диаграмма, word арт, формулаларды кантип колдонобуз, ушулар жөнүндө бүгүн үйрөндүк деп эсептейм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.